аркасында тартип болот. Милиция кызматкерлерине эч кандай жалоп жокпу? Если бирөө ушинтип алданып кала эле отурса, ушуну биздин номерди берип коебуз, Өзүңөр жакшы алып барып келгиле, макулбу? Мен бул кесип менен сыймыктанам. Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн коомдук коопсуздук кызматынын аймактык тескөөчүсү Амирбек Салимов дээрлик 10 жылдан бери укук коргоо тармагында кызмат кылып келет. Жаш кезинен кыялданган кесибине ээ болгон милиция кызматкери алгачкы эмгек жолун айдоочулук кызматтан баштаган. 2016 жылдан 2018 жылга чейин айдоочу кызматында иштегенмин. Айдоочу кызматында 2 жыл иштеп, Бурканов Нурланбек Орозматовдун колунда. Андан ары 2018 жылдан 2021 жылга чейин Детский участковый болуп, жаш жете эле өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясы болуп, Боз Ада районуна детский инспектор болуп бардым. 2021 жылдан 24 жылга чейин участковый болуп, ошол жерде Боз Адыр жана Кара Булак айылдарында участковый болуп иштеп келдим. Ошентип андан сырткары 1 жыл бужумда иштедим, 1,5 жыл. 2024-төн 25-тин август айына чейин бужум айылында иштедим. Август айынан жетекчиликтин тапшырмасынын негизинде Карабак айылдык милиция бөлүмчөсүнө улук аймактык тескөөчү болуп, бияка дайындалып, ошол жерде иштеп атабыз. Аймактык тескөөчү ар күнү эртең менен жергиликтүү калктын көйгөйлөрүн угуп, коомдук тартипти сактоо жана алдын алуу иштерин жүргүзөт. Негизги максаты кылмыштын алдын алуу жана мыйзамдуулукту бекемдөө болуп саналат. Өзгөчө айылдагы аксакалдар менен тыгыз кызматташып, чыр чатактардын алдын алат. Мен күндө боло турган жумушум ушул. Милицияканадан башталат, ушул жерден чыгып, жетекчиликтен тапшырмаларды алып, ушул элдер менен сылык мамиледе болуп, коомду тартип сактап иштеп жатабыз. Бу жерде бизде КАП мүчөсү бар. КАП мүчөсү менен ошо кирип эмне материалдар катталды, эмне бизден кызмат, эмне керек, ошо боюнча өзүбүздүн ишибиз боюнча кирип чыгабыз. Ассаламу алейкум. Аксакал кандай, жакшысызбы? Kesimler. Кандай, жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Иштериңиз болуп атабы? Бул жак аксакалдар соту, анан КАПтын мүчөсү, КАПтын төрагасы. Ошо Митал аба менен дагы ушинтип күндөн келип учурашып, эмне көйгөй, эмне маселе, бизден эмне кызмат, ошолорду сурап кетебиз. Аксакал, бизден эмне кызмат? Кызмат. Кечеги айткан адамдарыңыз полный келди. Алар келди. Чакырдык. Ошонун чечимдери эмне болду? Чечимдери бүтүп калды. Мына жазып атамын. Чечим чыккандан кийин доогерге жабыр калганга биттеден копияны беребиз. Келишкен жагы бар. Келишкен болсо келиштирип, бири-бири менен жараштырып, кол алыштырып, кийин мындан кийин мындай үй-бүлө чырлар, зомлуктар болбосун деп насаатты берип жөнөтөбүз. Бул участковойдун милдети ушу биздин Карабак айылындагы укук бузуулар, зомбулук боюнча булар иш алып барат студенттер. Кылган иштери боюнча дайым бири-бирибиз менен маалыматта болобуз. Булар дайым мына орто мектептерде барып алып, чогулуштарда ата-эне менен, окуучулар менен кеңири түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт. Буларга биз да катышабыз биргеликте. Эndi айылда энди бардыгы эле жакшы дегенге энди болот экенде. Ошондой укук бузууларды, зомбулуктарды жүргүзгөн жарандарга өз убагында чара көрүлөт. Бул участковой менен идеяндын айылдагы көргөзгөн иштери татыктууда эң жакшы десе болот. Милиция кызматкерлерине эч кандай жалоп жокпу? Жалоп жок.
Жакшы иштеп атат да. Милициянын аймактык тескөөчүсү коопсуздукту сактоо, эл менен бийлик ортосундагы байланыш жана коомдук ынтымакты чыңдоодо маанилүү роль ойнойт. Анын эмгеги айылдын бейпилдигин сактап, жашоочулардын ишенимин арттырууга чоң салым кошууда. Баткен районунун чек арага жакын Карабак айылы тынчтыкты жана тартипти бекем сактоону талап кылган өзгөчө аймак. Бул жерде элдин коопсуздугун камсыз кылып, коомдук тартипти сактоо ар күнү жоопкерчилик менен аткарылган оор, бирок ыйык милдет. Ошо биздин жумуш ушинтип келип, Карабак айылынын центрине ушундук коомдук тартибин келтирүү, андан ары ошо айылдын ичин аралап, элдер менен сылык мамиледе тыгыз байланышып, эмне көйгөйү бар. Анан бизде мындай планшет берген. Ошо планшетке ар бир жарандардын үйүнө кирип, өзүбүз милиция кызматкерлерине кандайдыр бир 102ге, 112ге чалган учурда ошо планшет аркылуу бизге ушунун фамилиясын, анан көчөсүн айтат. Ошо көчөсүн айтканда биз ошо планшет аркылуу табабыз. Саламатсызбы же, кандай, жакшысызбы? Тынч отурасыздарбы? Биз мына планшет боюнча ар бир үйгө кирип паспорттук режим кылып аттык эле. Ошо паспортторду тапшырсаңыздар биз каттап коелу. Мунун себеби кылмыштуулуктун алдын алуу. Эгерде сиздерге ушундай үйүңүздөргө бирөө келип тополоң кылып калса, же болбосо түнү бир туура эмес көрүнүштөр болуп, баягындай болуп сиздер 102ге чаласыздар го, милиция кызматкерине чалган учуруңуздарда өзүңүздөрдүн фамилияңыздарды айтасыздар да. Мен паланчи, паланчы. Мунуяка сиздер туура маалымат беришиңиздер керек да. Эмнеге дегенде биз эртеңки күндө бул боюнча полностью өзүбүздүн базага түшөт. Бул биздин базада турат да. Ассаламу алейкум. Кандайсызбы? Жакшысызбы? Салам. Жакшы. Ден соолук жакшыбы? Мен сиздерге жаңы участка болуп келдим. Молодец. Атым Амирбек, фамилиям Салимов. Милициянын лейтенанты. Сиздин атыңыз ким? Нурланбек. Нурланбек ага. Бул малдарыңыздын алиси жок го, брикалары көбү да. Ол быйылгылар ошондой да. Брикаларын тактырып, мына Тажыбаеваны билесиз, өзүңүздөрдүн мал доктуруңуздар. Ошо мал доктурга каттатып, анан мал уруулуктун алдын алуу максатында мына Такнам жака өтпөңүздөр, Ошол анан малдарыңыздарды катуу кармап, кечиндеси малыңыздарга алый кыласыздар. Короңуздардын жанына лампочка коесуздар. Эсеби болсо малыңыз көп экен. Камерада коюп коюңуз, 3000, 3500 сомдо камера коюп коюңуз. Неге дегенде өзүңүздүн коопсуздугуңуз. Анан эшигин бар го, эшигини темир кулп менен жакшылап жабыңыз, кечинде сиз жаткандачы. Ошо сизге ошол сактайт да. Ошонун негизинде сиздин сыйырыңызды, дубалыңызды бузуутса, коңшуңуз угат, же болбосо өзүңүз угасыз да. Ошо эшигиңизди жакшылап жаап койсоңуз, ошо биз өзүбүз көңүл кош мамиле кылганыбыз үчүн малдар урдалып атат да, жоголуп атат да. Ошо өзүңүздөр күндө кечинде бир мал карап, жакшы караңыздар, Жакшы, иштериң жакшыбы? Жакшы. Иштериң болтабы? Амирбек Салимов элдин коопсуздугун сактаган кызматкер гана эмес, ата-энесинин сыймыктуу уулу, үй бүлөсүнө камкор ата, сүйүктүү жолдош. Анын кесипке берилгендиги менен үй бүлөнүн колдоосу бири-бирин толуктайт. Элге кызмат кылуу менен үй бүлөдө да үлгү болгону, мекенге болгон сүйүүнүн жана чыныгы патриоттуулуктун айкын далили десек болот. Бул Амирбек биздин үй бүлөнүн эң чоң баласы. Үйлөнүп азыр 5 баланын атасы. Ошо эртең менен милициялардын иши деле жеңил эмес да. Эртең менен жөнөйгөндө жөнөйбүз. Анан кээде түндө деле чыгып кетет. Качан кетип, качан келген кошунадай эле болуп калганбыз. Шашылып жөнөйбүз. Бир нежелде бери суббота же воскресенье дем алыш болуп калганда эле сүйлөшүп отуруп калбасак, ата көрө албайбыз бири-бирибизди. Кудайдан тынччылыгын эле сурап калат экенсиң. Мына ковид заман, согуш замандардан бери эртең менен кечинде жүз көрүшүп отуруп калганыбызга эле чексиз шүгүр айтып калдык. Жолдошум менен 2015-жылы турмуш курганбыз. Турмуш курганыбызга 10 жыл болду быйыл. 5 баланын атасы. Үйдө жакшы, мээримдүү ата, балдарына камкор, өтө мээримдүү, адамгерчиликтүү. Өзүнүн ишинде мыкты. Үй бүлөдө да ушундай. Сыймыктанабыз. Милиция кызматкери болгон үчүн. Милиция кызматкери болуп иштегениңе
Anca çok kaldı. Daha şükür. Sen taza işte biliyorsun. Bunun bir yanına daha taza işleyeyim bana. Elin kokusu, suyun kolmadı. Taza işlesinler, kolum taza olur. Adı taza olur. Yaxşı işleyeyim. Эл сакчысы катары эмгектенген Амирбек Салимовго атасы ар дайым элге кызмат кылуу бул эң чоң сыймык деп насаат айтып келет. Ошол сөз анын жашоосунда жол көрсөтчү уран болуп калган. Үй бүлөсү ар дайым аны колдоп, түнү күнү эл кызматында жүргөнүнө сыймыктанат. Немеге онча эле жинекере бербейт. Анча эл менен жакшы жашайт. Эми бул кесип тандаганын себеби ушу армияга барып келгенден кийин эле мен ушу милиция кызматкери болоюн дедим. Каршы болбодук, майлы. Өзүң каалап иштесең, майлы, иштей бер деп. Иштеп атат, Кудайга шүгүр. Сабырлуулук, анан ушу эл менен конфликт давать этпей, элди жакшы мамиле кылып, түшүнүп. Ушу өз кесибиңди аркасынан неме кылба, өзү уят кылба, бизди уят кылба, өзүңдү уят кылба. Ушу таза иште, мекенге кызмат кыл деп. Ушу келген кеткенде ушинтип айтып турабыз. Жөнөбүңүз бишке. Кудай колдосун. Жакшы деп келиң. Рахмат, жакшы отургула. Балдар жакшы кара.